بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا الله. Ең біріншілер ушул Аллахтан илимдерибизди угуп аткандардын бардыгын амал кылып бейишке кирүүбүздү насип этсин Аллах Таала. Бүгүнкү темабыз суулар боюнча. Кандай сууларга дарыт алсак болот, кандай сууларга болбойт, кандай сууларга гусул алсак болот, болбойт. Мына ошолор жөнүндө болуп буюрса. Эң биринчи эле эч кандай проблема жок. Ала берсе болот. Бул суулар асмандын суусу, жамгыр суусу болсун, кардын суусу болсун, мөндүрдөн ээрди болгон суу болсун. Мисалы, буга далил келет Куранда. Аллах Таала Куран Каримде айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Ва юназзилу алейкум минас самаи ма'ан литаххиракум бих." Аллах Таала силерге асмандан силерди тазалоо үчүн суу түшүрөт дейт. Аллах Таала демек, асмандан түшкөн суу бизди тазалоо үчүн экен. Жамгыр болсун, кар болсун, бизди тазалаш үчүн. Анан арыктагы суу болсун, көлдөгү суу, деңиздеги суу булардын бардыгына дараттагы гусул дагы жарай берет. Бул ошолорго арыктагы сууга же башка сууга даратасы болбойт деп түшүнбөш керек. Ал сууларга бардыгына дарат гусул алсак боло берет. Мына ошол жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Сахабалар айтат пайгамбарыбызга: "Я Расулуллах, инна наркабул бахрал қалил минал ма, фа ин таваддана бихи аташна, афана таваддау мин маил бахр?" Qala huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu deydi. Сахабалар сурашты: "Биз кээде ушундай деңизге чыгып калабыз" дейт. Бир көл дейли, көл болсун же деңиз болсун, ошолорго сапар кылып калабыз дейт. Эми ошол учурда өзүбүз менен алган суубуз аз эле калат. Эгерде ошол суу менен дарат алган болсок, анда суусап калабыз. Суубуз түгөп калат, ичкен калбай калат. Ошондо биз деңиздин суусу менен көлдүн суусу менен дарат ала беребизби деп сурашканда, ооба, суусу таза дарат алганы жарай берет, гусулга да жарай берет. Анан балыктар болсо жеген жарайт. Мына ошондой мааниде пайгамбарыбыз айтты. Бул жерде эмне болуп атат? Биздин далил көлдүн, деңиздин суулары дарат алган, гусул алган жарайт. Андан кийинкилер кудуктун суусу, булактан чыккан суулар мисалы, мына ошолорго деле дарат жарайт. Эми бул суулар эмне болушу мүмкүн? Көп ушундай суроолор келет. Эгерде суулар туруп, көп туруп, анан өңү өзгөрүп кеткен, жити өзгөрүп кетти, бет ачык туруп, ошондой болсо буга даратасы болобу, болбойбу дейт. Бул учурда нажас нерсе аралашкан эмес, эч нерсе аралашпай эле жөн эле туруп эле ушул бет ачык туруп, ошол себептен эле өңү өзгөрүп кетет, же болбосо жити өзгөрүп кетет. Бунда эч кандай проблема жок. Дарат ала бересиз. Дарат ала бересиз, эч кандай проблема жок буга. Же болбосо сууда жашаган жаныбарлар, мисалы кандай балык болсун, же суу бакалар болсун. Мисалы ушул сыяктуу жаныбарлар сууда өлүп калса, суу булганбайт, суу нажас болбойт. Мына ошол сууга деле дарат алса боло берет. Андан кийинки дагы айтыла турган чымындар, ары, жөргөмүш мисалы, ошолар түшүп калган, же өлүп калган болсо деле ошол сууга дарат алса болобу дейт мисалы. Буга деле боло берет. Бул нерселер жөргөмүштөр, азыр айткан чымын, арылар, булар сууну бузбайт, нажас кылбайт сууну. Мына ошол нерсеге дарат ала беребиз. Андан кийинки макру боло турган. Азыркы буга чейинки айтылган нерселер эч кандай проблема жок. Макру да болбойт, дарат алса боло берет. Буларга нажас аралашпаган болсо болду. Башка нерсе аралашкан эмес, ошол кандай жаралган болсо ошол бойдон турат. Булардын бардыгына дарат алсак, гусул алсак жарай берет. Эми экинчи түр бар бул суунун. Бул кандай? Бул сууга дарат алсак макру болот. Элестетип көрөлү, ошол биз азыр айта турган суу бар. Анан бияқта таптаза суу бар. Кудуктан чыккан же булактан чыккан суу бар. Эми бул булактан чыккан суу, таза суу туруп, бияқта азыр айтыла турган сууларга дарат алсаңыз макру болот. Макру деген нерсе бул жакшы эмес. Шариатта жаман көрүлгөн нерселерден. Бирок дарат жарай берет, дарат кадимкидеги дарат боло берет. Булар кандай суулар десе, тоогун ичип койгон, дагы кандай? Тоог ичип койгон, мышык ичип койгон, жана үйдө жашаган, мисалы чычкан ичип кеткен. Ошондой сууларга бирок ал жерге нажас түшкөн эмес, эч кандай нажас түшкөн эмес, жөн эле ичип кетти. Мына ошондой болсо, бул сууларга дарат алсаңыз макру боло эсептелет, бирок дарат жарай берет.
не үчүн десе, бул башка суу, таза суу болгондугу үчүн именно ушул сууга дарыта алсаңыз, ошол учурда макруh болот. Эгерде сизде ушул эле суу бар, тооктон калган суусу, же мышык ичип кеткен суу бар, ушул суулардан башка такыр суу жок болмосо, бул макруh да болбойт. Биринчи айтылган түрдөгүдөй болуп, эч кандай проблема жок, буга да ала бересиз. Андан кийинкиси таза суу болот, бирок гусул алганы, дарат алганы жарабай калат. Булар кандай? Азыр биякта айтылат. Булардын мисалы дарат алганы, гусул алганы иштетилди суу. Бул нажас кошулган эмес, нажас тийген эмес сууга. Муну ошондой болсо деле, муну кайра даратка, гусулга иштеткени жарабай калат. Бирок өзү таза болсо деле, бирок кайра иштеткени жарабайт. Жарабай калат. Бул кайра иштеткени, гусул алган, дарат алган жарабай турган суулардын биринчиси бул. Экинчиси мисалы мөмөлөрдөн, мисалы жүзүмдөн ушундай неме деп айтылат. Жүзүмдүн мисалы сабагын сындыра турган болсок, бутактарын, анда таптаза аппак суу чыгат дейт да, мисалы. Ошол сыяктуу таптаза суудай эле болгон суу чыгып аткан болсо деле мөмөдөн, мөмөнүн өзүнөн болсун, дарактын өзүнөн болсун, мына ошол сууларга дарат алганы жарабай калат. Дарактын өзүнөн же мөмөнүн өзүнөн болсун, мына ошол сууларга дарат алган жарабайт. Эми ойлош мүмкүн да бирөө, бул таптаза эле суу болуп атпайбы? Эч кандай эч нерсе аралашкан эмес, мисалы, таптаза суудай эле болуп атат деши мүмкүн. Мына ошондой болсо деле, бул сууларга дарат алганы жарабай калат. Эми ушул жарабай турган суулардын дагы үчүнчү түрү бул катуу нерселер, суюк эмес, кыскасы. Суюк эмес нерселер аралашып кеткен болсо сууга, анан өзүнүн табиятынан чыгарып койгон, акпай калды, ага турган болбой калды, суюк болбой калды кыскасы. Мисалы топурак салып туруп ылай кылып койду, шагыл салып, мисалы раствор, ошол сыяктуу болуп суу өзүнүн табиятынан чыгып кетти. Ушул сыяктуу болгон болсо, буларга дагы дарат алганы жарабай калат. Же болбосо тамак кылган суу шорпо болуп калды, ушул сууларга деле дарат жарабайт. Андан кийинки дагы суунун аты өзгөрүп кеткен болсо, бул суу деп айтылбайт. Мисалы чай демдеп койду, муну же суу деп айтпайт муну. Адамда үрп адатта суу деп айтылбай калган, өзү суу болуп турса деле, бирок суу деп айтылбай калган болсо, ага дарат жарабай калат. Жарабай калат. Мисалы чай демдеп койду, ал же чай болуп калды, чай айтылып калды, аты өзгөрүп кетти. Же болбосо сууга дагы башка бир нерселер аралаштырды дагы, мисалы сок кылып койду, же башка дагы бир тамак деп аралашып кетти, аты өзгөрүп кетти мисалы. Мына ошондой болсо, аты өзгөргөн болсо эле болду, ал нерсеге даратка дагы, гусулга дагы жарабайт. Андан кийинки суу биякта ошол жарабай турган, бирок өзү таза болуп элет. Мисалы ичсеңиз же башка ошондой колдонсоңуз жарай берет, бирок именно даратка анан гусулга жарабайт. Ошол жер гана. Эми бул төртүнчү түрү бар. Суулардын төртүнчүсү бул нажас суу. Нажас. Муну иштеткен болбойт. Эгерде кийимиңизди жуусаңыз, кийим нажас болуп калат. Эгерде өзүңүздү даратасаңыз, өзүңүз нажас болуп каласыз. Мисалы кайра ошол суу тийген жерлерди башынан жууш керек, мисалы. Муну ошол нажас. Бул нажас иштеткен болбойт. Эми кандай болсо нажас болот, ошол жагын айталы. Нажас деп узуну дагы, туурасы дагы 5 метрден болгон сууга, дагы суунун бетин аянтын эсептей турган болсок, 25 метр квадрат болгон болсо, же андан кичинекей суу болгон болсо, бул аз суу болуп эсептелет дагы. Эми ушул сууга бир тамчы болсо дагы нажас тийген болсо, кан тийди, зара тийди, мисалы, ошондой нажастар тийген болсо, суу бардыгы булганат. Автоматически бардыгы булганат. Эми андан чоң 25 метр квадрат, узуну туурасы 5-5тен чоң болгон суу болсо, ал сууга нажас түшкөн болсо, ал булганбайт. Эгерде нажас ошол дарат алайын деген жериңизден, мисалы, нажастын белгилери билинип калган болсо, нажастын өңү жүрөт, кызарып жүрөт, мисалы, кандын белгиси, же болбосо жыты бар экен, кандын жыты, мисалы, же мындай дамдап көрсөңүз, кандын даамы келип атат, мисалы. Ошондой болсо, бул чоң суу болсо деле, ошол жерден нажастын белгилери билинген жерден дарат алган болбойт. Башка жака кичине жылып алып, ошол белгилер чыкпай калган, белгилери табылбай калган жерден дарат аласыз. Бул өтө чоң, мисалы, көл болсо деле, деңиз болсо деле, мына ошондой белгилер табылган болсо, ошол жерден албастан бир аз жылып алыш керек болот. Мына ошол чоң суу анан аз суу дегенди ушундай белгилейбиз, узуну туурасы 5 метрден, же болбосо 25 метр квадрат. Эми тереңдиги жарым метр,
25 сантиметр. Примерно 25 сантиметр. Ошондой болуш керек. Андан неме болуп кеткен болсо, өтө эле терең болуп кетсе деле ал жагы же каралбайт. Бул аз суу көп сууну айттык, нажас сууну айттык. Ошол бир тамчы нажас суу тишкен болсо деле болду, немеге жарабайт. Даратка кусулга жарабайт. Арыктын суусу болсун, мисалы бир жака агып кетип атат. Агып кетип аткан сууларда кандай болот десе, негизи агып аткан сууну кандай дейбиз? Саман же кичине кагаз болсун, мисалы ошону сууга таштасак агызып кете ала турган болсо, болду аккан суу деп айтабыз. Ушундай сууну өтө аз болсо деле, мисалы бул жака сол жака суу агып кетип аткан болсо, ошол үст тарактан бул жерде нажас болгон болсо, үст тарактан даратасаңыз жара берет. Анткени нажас бул жака агып барбайт. Нажас бул жака агып кетет да. Ошо үст тарагынан алсаңыз болот. Эгерде сиз дарата аткан жерден үст таракта сиз жака агып келип аткан жакта нажас болгон болсо үстү жер, анда сиз неме болуп көрөсүз, жанагындай нажастын белгилерин карап көрөсүз. Даамы чыкпайбы, өңү жокпу, жити жокпу, мисалы ошолорду карап көрөсүз. Эгерде жок болгон болсо, ошол жерден дагы дарата алсаңыз боло берет. Белгилер чыкпаган болсо. Бул аккан суу көп суудай боло эсептелет. Ал өтө аз болсо деле, бул аккан суу болгондугу үчүн нажас бир жерде турбайт да, ал агып кетет. Балким сиз нажас дарата алганга чейин ал суу агып, нажас агып кеткен болушу мүмкүн. Ошол себептен азыркы суу нажастын белгилери чыкпаган жерден, калган жерден дарата ала бересиз. Арыктын суусу, көлдүн суусу боло берет. Андан кийинки мисалы бул жакта башка да мисал айтылат. Эгерде бир суу бар, кудук бар же андан идиш, кичинерээк идиштер болсун, мисалы ошол сууну булганып кеткен болсо, көп турган себептен эле, эч нерсе аралашкан эмес. Эгерде булганып кеткен болсо, өтө көп болсо деле, булганып кетти же өтө аз болсо деле, эгер нажас түшпөгөн болсо, точно билесиз нажас эмес экендигин, же болбосо мындай даамдап көрдүңүз, нажастар билинбейт. Ал учурда жөн эле ошол көп туруп калган себептен булган болот дагы, ошол жерден алсаңыз боло берет. Ошол жерден дарата алсаңыз боло берет. Кийинки бул шектүү болгон, бул тазабы, таза эмеспи? Ошол жагында шек бар. Бул эшек же качыр ичкен суу. Эшек же качыр ичкен суу, ошол шектүү болуп, бул таза бойдон калдыбы же таза эмеспи? Жок, бул сизди тазалай алабы же тазалай албайбы? Ошол жагында шек бар. Бул өзү таза болуп эсептелет. Бирок сизди ошол даратыңызга кусулга жарайбы, жарабайбы? Ошол жакта күмөн бар, шек бар. Ушундай суу бар. Күмөн болуп калды да ал жерде. Күмөн болуп калганда таямга өтүп кетсеңиз болбой калат да. Экөөнү тең кылыш керек болот. Ошол мисалы адада жүрүп калдыңыз дейли, эшегиңиз менен мисалы, же качыры менен. Ошол атайын дараталайын деп аткан сууңуздан ичип коюптур. Ошондой болсо кандай дараталабыз десе, же кандай тазаланабыз? Бул учурда даратты да кылабыз ушул сууга, анан аркасынан таям да кылыш керек болот. Же кайсынысын биринчи баштасаңыз да боло берет. Же биринчи таям кылдырып, анан кийин дарата алсаңыз да боло берет. Экөөнү тең кылыш керек болот бул жерде. Ушул эшек менен качыр ичип койгон суудан ушул сууга алган болсо, таямын да кылыш керек болот, дарата да кылыш керек болот. Мисалы, жана иттер ичип кетти, ит нажас боло эсептелет да. Иттер ичкен суу болсо, же башка суу азымдан келет. Ошол бир жаныбарлар ичип кетти сууну. Ошол сууларга кантип дарата алабыз эми? Же алсак болобу, болбойбу ошолор жөнүндө. Жаныбарлар ичип кеткен, же адам ичип кетсе, мисалы биринчи түрү бул таза болот. Даратка дагы, гусулга дагы жарай бере турган суу болот. Бул биринчиси адам ичкен болсо. Мисалы адам ичти, адамдын аркасынан мисалы бир идиш бар дейли, ошого башын салып алып ичиптир мисалы. Ошондон суудан калып калган болсо, ушул сууга дарата алсаңыз болот. Бул адамдын кешиги таза болуп эсептелет. Бул айырмасы жок. Жаш бала болобу, чоң болобу, аял болобу, эркек болобу, жунуп болобу, таза болобу, айыз көрүп аткан болобу, кандай болсо деле таза болуп эсептелет. Бир гана ушул оозунда нажас болсо, анда суу дагы нажас болуп калат. Бир гана оозунда нажас болсо, суу дагы нажас болот. Мисалы, арак ичкен, же башка ушундай нажас нерселерди оозуна салган, ооз дагы нажас болуп калды. Ошонун аркасынан ушул суудан ичип аткан болсо, суу дагы булганат.
Бул адамдын суусу дедик, Эми эти жейилген жаныбарлардын кешиктери мисалы, ат ичти, кой ичти, уй, төө, эчки, да кандай жаныбар эле. Ошол эти жейилген жаныбарлар сууңуздан ичип кетти, идиште суу бар экен. Эми ошол суудан башка суу жок экен мисалы. Же андан башка суу болсо деле кыскасы ошол сууга дарат алсаңыз болот. Ошол сууга дарат алсаңыз болот. Анткени бул таза болуп эсептелет. Бул нажас болгон жок. Бул жаныбарлар, эти жейилген жаныбарлар нажас кылбайт сууну. Эми башка буга мисалы жийкенип дарат алгыңыз келбесе, анда башка суу болгонсо ошого да ала бересиз. Бул сөзсүз жок алыш керек деген сөз эмес. Бул таза бойдон калды деген мааниде бул жерде. Андан кийинки эми нажастар, нажас болот. Кайсы жаныбарлар ичкен болсо нажас болот. Иттин кешиги, ит ичип кетти, ал суу нажас болду. Бул көп мисалы 100 литр 1 тонна суу болсун мисалы, ошондой болсо деле же азыркы айтылгандай узуну туурасы 5-5 метрден, ошондон азыраак болгон болсо уже ошол суунун бардыгын автоматически нажас кылат ит. Же болбосо чочко ичтир мисалы, же эти жейилбеген жаныбарлар, же жырткыч жаныбарлар, мисалы карышкыр, түлкү, да кандай жаныбарлар бар эле. Мына ошолордун бардыгы нажас кылат сууну. Анан жогоруда да айттык эле, бул үчүнчү түрү таза суу бар. Анан таза суу менен кошо буякта азыр буякта айтылган суу бар. Тоок ичип кеткен, мышык ичкен, чычкан ичкен, ушул үй жаныбарлары ичкен суу бар. Эми ошол суунун жанында таптаза суу болгонсо, ушул таза сууну иштетпей, буну иштетсеңиз, ошол учурда макруh болот. Макруhну айтып кеттик башында. Эгерде бул таза суу жок, такыр таза суу жок, ошол эле азыркы жаныбарлар ичкен суу бар. Бул учурда эч кандай проблема жок. Макруh да болбойт, дарат ала бересиз. Гусул да кыла бересиз бул учурда. Эми бул сууга жанагы жырткыч куштардыкы кирип кетет. Бүркүт ичкен болсун, жоор ичкен болсун, жагында кандай жаныбарлар болмосо, жырткыч куштар. Эми ошолор ичип кеткен суу болсо, азыркы макруh түрүнө кирет. Ошол суу менен алсаңыз макруh болот, башка да таптаза суу болгон болсо. Эгерде таза суу жок болгон болсо, бул эч кандай проблема эмес, ала бересиз. Мисалы жыландыкы дагы, жылан ушул сууңуздан ичип кетти, мисалы, бул учурда дагы ушул макруhга кирип калат. Анан төртүнчүсү шектүү. Жана айтылгандай, эшек менен качырдын суусу. Ал жакта айтып кеттик, эгерде ошол суу болгон болсо, башка суу жок болгон болсо, анда бул даратта да каласыз, анан таям да кылыш керек болот. Эми кудуктарды, кудук болсун, же болбосо башка бизде мисалы авыз деп коет, ошондой болсун, же кудук дейби, же кандай болсун, ошол жерди казып суу толтурган. Эми ошол жерде же болбосо кандайдыр бир идиш болсун, азыркы айтылгандай узуну туурасы 5-5тен кичинекей болгон сууларга бир нерсе түшүп кетти, жаныбарлар түшүп кетти. Эми ошону кантип тазалайбыз? Ошонун түрлөрү келет эми. Кудукту тазалоо маселеси. Кудукту тазалоо маселеси эң биринчи бул неме кыласыз? Мындай акыл эс жайында болгон, парасат жайында болгон эки адамды айтып келесиз дагы, ошол суу нажас болду, болбодубу? Ошону айтып тазалатып аласыз. Эгерде нажас дей турган болсо, бардыгын чыгарыш керек болот. Эгерде нажас дебей турган болсо, бул таза экен дей турган болсо, анда иштетсеңиз боло берет. Бул кандай учурларда азыр мына. Бул жака неме түшүп калды? Тезектер, жаныбарлардын тезектери түшүп калды мисалы. Азыр. Тезектер түшүп калыптыр, жаныбарлардын тезеги. Ал майдаланып кеткен болсун, куп-курук болсун, жаңы эле чычкан болсун, мисалы, же катып калган болсун, айырмасы жок. Ошол түштү, же ошол эки адамдан сурап көрөсүз. Бул нажаспы же таза бойдон калдыбы деп сурап көрөсүз, ошол сууну көрсөтүп туруп. Эгерде бул таза эле дей турган болсо, аны иштетсеңиз болот. Болбосо, кайра ал сууну идишти тазалап туруп, кайра башынан коюш керек болот. Эми кичинекей жаныбарлар, чычкан сыяктуу жаныбарлар түшүп өлүп калыптыр мисалы. Эми өлүп калган болсо,
Бул учурда 20 челектен 30 челекке чейин чака же болбосо 20дан 30га чейин суу чыгарыш керек болот. Бул канчалык өлчөмдө болуш керек бул иштетип аткан челегибиз, чакабыз. Ошол айылда кандай челек иштеткен болсо орточо 10 литр болобу, 8 болобу, 12 болобу, ошол орточо кандай иштеткен болсо ошо менен чыгарасыз. 20дан баштап 20 сөзсүз түрдө чыгарыш керек. Анан 30га чейин чыгарып койсоңуз өзүңүзгө жакшы, мустахап болот, сооптуу иш. Ошондой чыгарыш керек болот. Бул чычкан окшогон кичинекей чымчыктар өлүп калды, ошондой болгон болсо бул анан бул өлдү дагы жарылып кеткен жок, жарылып же болбосо жана ичиге чыгып кеткен жок, же болбосо ишип кеткен жок мисалы, мына ошондой болгон болсо 20дан 30га чейин чыгарасыз. Эгерде чоңураак мисалы мышыктай жаныбар, мисалы чоңураак немелер бар, канаттуулар, тоок болсун мисалы, же болбосо чымчыктар болсун, же болбосо кичинекей күчүктөр болсун мисалы, ошол жаныбарлар өлүп калды болсо, кыскасы бул учурда эмне кылабыз? 40тан баштап 60га чейин чыгарабыз. 40 челек сөзсүз да чыгарыш керек болот. Эгерде 60га чейин чыгарсаңыз өзүңүзгө сооп, өзүңүзгө жакшы. Эгерде чоң жаныбарлар, адам түшүп өлүп калыптыр, кой түшүп өлүп калыптыр, дагы ит түшүп өлүп калды, чоң эле ит, уй түшүп өлүп калды мисалы, ошондой чоң жаныбарлар түшүп туруп өлүп калган болсо, бул учурда эмне кылабыз? Суунун бардыгын чыгарыш керек болот. Суунун баарын чыгарыш керек болот. Эми белки кичинекей жаныбарлар, же болбосо чоң жаныбарлар, же орточо жаныбарлар болсун, алар түшүп өлдү дагы, өлгөндөн кийин ишип дагы кетиптир. Ишип кеткен, же болбосо нажастар чыгып кеткен, же болбосо эмне болуп кетти? Жарылып кеткен. Мына ошондой болгон болсо, бул учурда дагы ал чоң же кичинесине карабастан суунун бардыгын чыгарыш керек болот. Эми тазалаганда кантип тазалайбыз? Ошол сууну эле толук чыгарып беребиз. Чыгарып жүргөндө ошол иштеткен кандай чака болсун, мотор болсун же эмнелер менен чыгарат, ошонун бардыгы уже автоматически таза болуп эсептелет. Автоматически таза болуп эсептелет. Анан ошол сууну чыгарып бүткөнү менен кудук дагы ошол таза болуп эсептелет. Анан атайын жанагы немелер дубалдарын жууп, жошо идишти жууп неме кылыш шарт эмес. Ошол сууну чыгарган менен автоматически таза болду деп эсептелет. Эми мисалы кудукка суу неме, жанагындай айткандай жаныбарлар түшүп калды. Эми ошол түшүп калгандан кийин билбей калдыңыз, качан түштү, азыр түштүбү, кече түштүбү мисалы, билбей калдыңыз. Эми бул учурда кандай кылабыз? Бул кантип өлчөйбүз? Кантип билебиз качан түшкөндүгүн? Бул учурда эгерде ошол нажасты карап, жаныбарды карап көрөсүз, жаныбар бузулуп кетпесе, ишип кеткен эмес, же жарылып кеткен эмес, бул учурда анда бул 1 сутка мурда түшкөн деп эсептейбиз дагы. 1 сутка, мисалы азыр обед болсо, 12 болгон болсо, кечеги саат 12ден баштап иштеткен ошол сууга жууган идиштер болсун, кийимдер болсун, ошолордун бардыгын жууш керек болот. Ошол суу менен дарат алып, же гусул алып намаз окуган болсоңуз, бул намаздардын бардыгын кайра окуш керек болот. Ошондой. Эгерде ал жаныбар ишип кеткен болсо, же бузулуп кеткен, жарылып кеткен, ошондой болмосо анда 3 сутка мурда түшкөн дейбиз дагы. Ошол 3 суткадан берки бардык нерсени идиш болсо жууш керек болот, кийимде болгонсо жууш керек болот, ошол суу тийген. Же болбосо ошол суу менен дарат алып намаз окуган болсоңуз, анда ошол намаздарды кайра окуш керек болот. Кудуктарды тазалоо маселеси. Ушундай болду. Эми суу маселесинен дагы кошумча, бул жакта мисалы идиштер турат, 3-4 идиш бар. Ошол суу толтурулган идиштер. Эми ошол идиштерде нажас бар экен. Точно билесиз, бирөөсүнө гана түшкөндүгүн. Же болбосо азыраагына, жарымдан азыраагына түшкөн, точно билесиз. Бирок именно кайсынысы экендиги белгисиз азыр. Ушундай болгон болсо, мындай неме аласыз дагы, өзүңүз аракет кылып, мындай дамын сезип көрөсүз, мисалы, өңүн көрөсүз, житин көрөсүз, мисалы, ошентип изилдеп туруп аракет кылат дагы. Ошол кайсынысына оюңуз тартып аткан болсо, ошол тазараак деп ойлогон болсоңуз, ошону иштете бересиз. Даратка, гусулга иштетип, кийим жууп, мисалы, ошентип иштете бересиз. Ошентип иштетсе болот. Эгерде тең болуп калды, точно билесиз, мисалы, 2 идиште суу турат, бирөөсүнө точно нажас түштү. Ушундай болсо, бул жерде неме болуп калды? Бирөөсү нажас, бирөөсү нажас эмес, таза. Эми кайсынысына түшкөндүгү белгисиз бул жерде. Эми ушундай болсо кандай кылабыз? Бул учурда жана изилденбейбиз. Бул учурда изилденбейбиз дагы. 2 сууну аралаштырып туруп, анан сууну төгүп беребиз. Нетканда уже экөөнүн тең суу нажас болуп калды. 2 идиштеги суунун бардыгы нажас болду дагы. Эми таям кылыш керек болуп калат. Бул кандай учурда? Мындан башка сууңуз жок да,
жана биринчи айтканда дагы мындан башка суу жок болуп калды. Эми ошол учурда кандай кылабыз? Ошондой жолдор менен тазаласак болот. Же болбосо кийинки немелер варианттар. 3 идиште суу бар. 3 идиште суу бар. Эми ошолордун үчүн 3 адамбыз мисалы. Эми ар бири бирден алып дарата алабыз деп атат. Эми ушундай болсо кандай кылабыз? Ар ким изилдейт дагы, ар ким кайсы ою кайсынысында таза деп аткан болсо, ошону алып иштете берет. Мен мисалы биринчи номердеги идишти таза десем, башка бирөө экинчиден таза десе, үчүнчү адам болсо үчүнчү таза десе, мына ошону алып иштете берет. Анткени бул жерде сөзсүз түрдө бир немесине нажас түшкөн. Бул жерде 100% түшкөн бул жерде. Эми мен өзүм изилдеп атам. Ушул таза болуш керек. Ушул мен алган идиштеги таза болуш керек дейм дагы, нажастар наркы адамдарда кетти деп ойлойм. Ошентип мен иштетсем боло берет. Эми наркы адамдарда ошондой. Мисалы номер 2-деги адам ал ойлойт, ал нажас мага кетти деп ойлойт дагы, ошентип жанагы айтылган идишти алып иштете берет. Эми бул кандай учурда? Ундан башка таза суу жок мисалы, ошондой учурларда. Эми ушул идиштер бар. Азык эле идиштер мисалы. Булардын көпчүлүгүндө нажас түшүп калды. Көпчүлүгүндө нажас бар. Бирок азыр дагы эле белгисиз. Кайсынысында нажас, кайсынысында таза белгисиз. Ушундай болуп калган болсо, бул учурда дарат алганы же гусул алганы бул жерде изилденбейбиз. Изилденбейбиз. Бул ошо бойдон кала берет, таям болуш керек болот. Эгерде ичкени болсо, ошондон изилденсек болот. Кайсынысынан нажас түшкөн болсо, аны иштетпейбиз, ошол тазасын иштетебиз. Ичкени иштетсек боло берет анда. Ушул көпчүлүгү нажас болсо дагы. Төртүнчү вариант. Эми кийимдер. Бул кийимдер бар. Ушундай болуп калды. Мисалы 3-4 кийим турат мисалы. Эми ошолордун бирөөсүнө точно нажас тийген. Кайсынысы экендиги белгисиз бул жерде. Бул жерде көбүрөөк болсо деле, азыркында изилденип иштете бересиз. Биринчи кандай болду эле? Мисалы 3 кийим бар эле, ошонун бирөөсүнө гана тийген. Же болбосо 4 кийим бар эле, экөөсүнө тийип калды. Же болбосо 3 кийим бар эле, экөөсүнө тийип калды, көбүрөөкүнө тийип калды. Эми бул ушул бардык абалдарда кайсынысы нажас экендиги азырча белгисиз. Ушундай болсо деле изилденесиз дагы, бул жерде иштете бересиз. Бул жерде суу менен кандай айырмасы болду? Анткени суунун орун басары бар. Таям кылса болот. Ал сууну иштетпестен таямга өтсөк болот. Эми бул жерде кийимден бул кандай учурда? Бул дагы неме? Кийим жок болгон учурда. Ушул азыркы айтылган кийимдер бар, мындан башка кийим жок болду. Ушул учурда. Эми кийимден айырмасы, бул кийимдин орун басары жок. Бул жерде кийимдин орун басары жок. Башка бир нерсе менен жабынып алганы, оронуп алганы такыр вариант жок. Ушул учурда, ушул кийим менен калды. Бул топуракка окшогон, таям кыла тургандай, мунун орун басар нерсеси жок. Мына ошол учурда немени кийимди изилденебиз дагы, кайсынысы таза экенин изилдеп карап көрүп туруп, ошону иштете беребиз. Мына ушул болду. Бүгүнкү темабыз ушул, суулар темасы болду. Эгерде суроолор болгон болсо, түшүнүксүз жерлер болгон болсо, анда комментарийга жазып койсоңуз жакшы болот. Бүгүнкү темабыз ушул. Саллаллаху таала аля хайр халқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Эмки саатта көрүшкөнчө.